Ассаламу алейкум. Обращение чисто кыргыздарга да, кыргыз бир туугандарга. Туугандар, именно такси кызматында иштеп аткандарга да обращениечи. Мындай таксиге келип иштейм десер, мындай отношенияны жумушка серьезно карагылачы. Мындай келесиңер, 1 ай иштейсиңер, 2 ай иштейсиңер, башка парктардан келесиңер, историяңар таза эмес. Көтүнө кирип кеткен да бүт историяңарчы. Башка парктарды жамандайсыңар. Анан 1 ай иштеп, 2 ай иштегенден кийин көтүнө кетет экенсиңер да силерчи, эркекче. Мына канча кыргыздар келди менин паркыма, канча кыргыздар келди. Мына мен аркылуу менин паркымда кыргыздар, өзбектер, тажиктер иштейт. Тажик менен өзбектерге сөз жок, молодцы, жакшы иштейт да. Мындай эркекче айтылган сөздөрүнө мындай достойно кылып өздөрүнүн ишин кылат да. Эң көп акча тапкандар ошо биздин паркта ошо өзбек менен тажик балдар эле жакшы табат болуш керек. Кыргыздар биле жалкоо экен да, натуре жалкоо калып экенбиз да. Отуруп алып эле карасаң, иштеген акчаларын карасаң, тажик менен өзбектики 13 миң, 14 миң, байкуштар, алардачы, алардыкы бизге окшоп моундай кенен жүрө албайт Москвадачы. Ар бир жактан тозот аларды, кысым көргөзөт аларга. Силер эмне кемиңер бар? Силер биякта кенен жашап атпайсыңар Москвадачы. Кээ даже силерде регистрацияңар жок. Ошондо деле чартаңбай деп эле иштеп жүрөсүңөр. Май басып кеткенбиз силерге ошончолук элечи. Мына ошончо бүгүн тим эле ичим кайнап кетти. Иштесеңер достойно иштегилечи. Анан тиги паркты барып, башка парктан келесиңер, өзүбүздүн эле кыргыздардын паркынан келесиңер, көбүнчөчү аларды жамандап кетесиңер. Анан кийин бияка келип алып туруп, мына менин историям мындай кылып койду, анан тигинде кылып койду, мындай кылып койду. Өзүңөргө жараша эле отношение экен. Парктар кыргыздардын парктарына деле кайрылат экен. Историясын карап эле алыш керек экен. Болду, мондай отпой-чотпойлордун баарын токтотуш керек экен. Как она, если история жөн эле жазылбайт экен да, мына мисалы канча деген балдар мынакей иштеп туруп машиналарды чыштап кетти. Бирөө бир Нуралиден вообще Красноярскке качып кетти. Биздин паркта иштеген бир бала. Эки баласы менен аялын чыштаган боюнча ноги берип кетти. Аялы биякта көчөлөп талаалап калып калды да. Ошондой туугандар, мындай кичине жашооңорго ответственно болгулачы. Анан кийин отуруп алып эле ар кайсы жакта